Salam dostlar. Bugün Fortnite oyun деп çeşitimi. Bir sıyra. Sizler meni bölüşüp keteyин деп çeşittim. Почему? Айтып жатам, потому что oyun бесплатный. Oyunda oynay берсеңер болот. Көптөр билбейт да просто. Көптөр билбейт. Азы билет. Oyun PUBG'га окшош келет. Бизде мисалы азыркы күндө PUBG var, Battlegrounds, Call of Duty Warzone var и Fortnite var. Atış oyunlardançı. Men ушул 3 oyunun içinden именно Fortnite'ты tamdadım. Fortnite аябай жөнөкөй oyun. Мисалы Call of Duty Warzone'ду ойноп көрдүм. Oyunday kандай desem aябай графикасы күчтүү болгону менен көп нерселери мындай туура эмес экен да. Но адамдар да эме да айырмаланып турат да, ар бир адам бири-биринен айырмаланып турат. Кому-то нравится Call of Duty, кому-то нравится PUBG турабы. Мага PUBG вообще эле жаккан жок, билбейм. PUBG мен баягы биринчи кирип эле ойногондо топ-1 алгам. Эми ал начальный стадия деп коет. Туура эле ал менде баягы кичине ойноп жүргөн адам катары опыт бар да, анан по-любому механика игры Fortnite'га жете бербейт. Ал мисалы мындай моно бат-баттан жылып атпай, этим бат-баттан карап бат-баттан атасың да. Аякта андай жок, аякта аябай эле PUBG деле мисалы крутой oyundu чыгарган компания эмес да, буга чейин PUBG'га чейин башка oyundарды чыгарып берели деген ой келет да мага. Но чыгарган эмес. Мисалы Call of Duty'de чоң опыт бар турабы. Call of Duty деген канча деген oyunдар чыккан. И өзүңөрдүн выборыңар да. Мен ушу Fortnite менен бөлүшүп кетейин дедим. Почему бул oyun мага жакты. Мисалы күнүгө 2 саат, 1 саат ойноп койсок болот. Өзүңөрдүн досторуңар менен сүйлөшүп ойносоңор да болот. Ал жагы да сонун. Мен азыр PlayStation 4 приставкасын ойноп жатам. Xbox One'дан өйдөгөстө ойносоңор болот. PlayStation 4, 5, компьютерден ойносоңор болот. Видео картасы жакшы эмелер компьютерлар как хотя бы 10-50 Ti'ден өйдөгөсдөй болуш керек да видео картасы. Адан ылдый болсо деле боло берет, но мен өзүм как ойноп көргөм да, көп жолу ойноп көргөм. Адан ылдый карталар менен ойноп уже аябай эле графика бузулат да, страшный болуп калат. Ойноп деле не стоит. Кто-то ойной берет, но кто-то ойнобойт. Мен акыркы жолу бир компьютер менен ойногом. Аябай күчтүү компьютер болчу. Потом мен PlayStation 4'ке отурганда вообще ойногонго желание кетип атат да. PlayStation 4 уже эскирип кетти да аябай эле. Но кимде PlayStation 4 бар болсо ойной берди. Графиканын күчтүүлүгү деле менин оюмча көздү өлтүрөт деп ойлойм да мен. Аябай графика күчтүү болсо көзгө жаман. Ушинтип ойлойм мен. Потому что мен убагында PlayStation 3'тө деле ойноп жүргөнбүз. Аябай көп ойногон деле случай болгон, там PS13'де ойноп калчу элек то. PS13'де ойночук, анан эмеге ойночук да биз, мелдешип ойночук. Убакыт аябай бат эле өтүп кетчү да, биз мисалы үчүн 1 саат толуктарда отурсак, бат эле эме болуп калчу да. Таң атып кеткен күндөр болгон да, акчага ойногон күндөр көп эле болду менде, достордар менен жаман кафа болчу. 10 сом, 20 сомдон эле сайышып коюп эле ойной берчик. Уткан киши 200 сом алып кетчү. Биз отуруп атканда башында 200 эмес, даже 500 сомдон деле чыгарып бирдеке алып ошоло бизге отуруп анын деле разницасы жок дейм. Көптөр ойлоп калбагыла, укмуш азартчы экенсиңер деп. Жана 200 соммен просто эмедем. Кандай десем? Ошо оюнга эме берип турчу да, 5 сом, 10 сомдон болсо дагычы. Оюнга көрсө. Мен оюмча азыр ушул Новосибирск территорияга келбедик. Мен оюмча бул жакта бар бирөөлөр. И уже башталат атыш. Мен ойлогондой эле бирөө. Потом мени аткан жок, эмнегедир вообще түшүнгөн жокмун. Либо вообще ойногонду билбейт. Мунсузда турат. Эмне болгон буларга? Эмнеге мен бир эле жолу атканда ырылып кетип атат булар?
Men bir ememçi, mo который men zеленый дробовикти көтөрүп жүрбөймүнбү? Мунун бир жолу атылганычы, калп айтпасам бир 70 или 60 эле. Ал өлбөш керек болчу экотең. Экотең бир жолу атканда өлүп кетти. Мен азыркы алган эменин оружиенин уже силасы көрүп коелу. Силасы 126 дейт. Бул уже бир жолу атканда өлүп кетиши мүмкүн. При этом, мисалы, меникин көрүп атсаң, жаным эме деп турат. 200 хп болот да. Мен даже ошондой менен ок жесем дагы никак өлбөйт болчумун да. Экинчи окко может өлмөкмүн. Может эмес эле өлмөк эле болчумун, бирок аябай таң калыштуу болуп кетти да, эмне аракет болуп кетти. Oyun aябай эме. Oyun мисалы үчүн дагы бир киши чуркап келатты уялбай эле. Ана көрөлдү, некси чуркап жүрөт. Парадокс. Ого, бул деле бир ок тийгөн деле болуп, эмне аракет болуп? Как будто мен сүйлөшүп алгандай болуп калдым да булар менен. Силер өлгүлө, мен сону видео тартып алайын деген. Oyun бизе мага ушунча жагат, менин напарнигим каяка түшкөн экен? Напарникти боштондук, напарник жакта дагы бир өлгөн. Ой, СВГ, да. СВГ бля, ёпти, винторез-то. Российское оружие. А тут... Öyle marktan atıyoruz neredeyse. Fortnite aябай жакшы оюндарга кирет. Bizden жакшы мен aябай көп оюндарды ойногом да. Fortnite прям кашамак ишин келаткан. Мен муну минтиптер атпай эле койсом болмок. Бул, конечно, мага караганда слабый игрок экени сразу эле көрүнгөн. Сенден кыйын игрок болсо сразу эле көрүнүп калат бияктан. Мындай билинип калат да. Сразу билинип калат. Башкача жүрөт да жүргөндө дагы. Октордон буйтап койгон сыяктуу да. Матрица киносунда. Ошондой эле буйтап коет да, почти что да эми. Ойлоп кетпөйлү, прям ошону буйтайт экен. Эми качат, каяка качыш керекти биле турабы, мындай эмелерге жашынат, таштарга жашына турган, биякта да кырылып атат. Бияктан да баштайлы, мисалы что. Биякта ресурсы деген да бар, ушундай жанагындай талкалап бүлдүргүчтөргө аябай жакшы да, бирдекелер талкалап бүлдүрүп ошондой ойнойсуңар го. Могу игрок вообще мындай ачылган жок биринчисинде, бирок аркы жагында дагы бирөөсү бар экен да. Önümde yarki oldu turgan öte sniper dedi. Это снайпер крупнокалиберный. Bir ok tiyse bir 120 canın кетет. Если başka tiyse сразу налет болосуң да. А бул эки тең жака келип калды. Граната алган өлмөк экен да мага. Жөн эле ямага граната ыргытмакмын. Булар менен минтип кырылган. Бир эле ок менен өлдүм. Или азыр оюн вообще эме болуп атат да. Мен даже көрдүңөр го, мен вообще жетишпей да калдым, аракет болуп кеткен. Аябай алыс болчу, чуркап бараткан, всё. Оюнда лоббиге чыктык.